Кылмыш иши алкагында Чыныбай Турсунбековдун үй бүлөсүнө таандык болгон Капитал банк банкы акционерлик ачык коому 100% үлүш мамлекетке өткөрүлдү. Баасы 2 миллиард 40 миллион сомду түздү. Андан сырткары Чыныбай Турсунбековдун ээлеп алган жанагы арак заводу дагы толук бойдон мамлекетке өткөрүлдү. Бишкек ликер водочный завод деп айтылат го, ошол дагы өткөрүлдү. Андан сырткары Чыныбай Турсунбековдун аялы кайсыл бир мошенниктер менен байланышы, аны билесиздер. Анан ошонун негизинде булар ушул мени биздин кылмыштын алкагында ушундай иш кылды. Мени улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасын взятка менен кармайбыз деп мага 5 миллион доллар даярдашкан. 5 миллион доллар даярдашып, анан ушуну Ташиевке беребиз деп даярдашкан. Бул жерде чет элдик дагы бир-эки башка кызматтарда катышкан да. Бирок биздин балдардын кыракылыгынын негизинде ошол мошенниктер да кармалды. Бардыгы 5 миллион долларын дагы алдык. И мамлекетке өткүзүп койдук. Так. Алар эми билбейт окшойт. Ташиев эч кимден эч кандай бир сомдогон акча взятка албастыгын. Бул аларга сабак болду да. Мына ошентип Чыныбай Турсунбековдун аялына үй бүлөсүнө таандык Капитал банкы өттү мамлекетке. Капитал банкты билесиздер, мурдагы Максимдин банкы болчу. Булар туура эмес ошол маалда Атамбаевдин маалында приватизация кылып сатып алдык кылышкан, бирок ошо види приватизацияга алып коюшкан Максимдин банкын. Ошону кайра мамлекетке кайтардык. Бул деген баягы Бакиевдер кеткенден кийин бул банк мамлекетке өтүш керек эле. Бирок булар өткүзбөстөн өздөрү өткүзүп алган да. Мына кыскасын айткандачы, ошону мамлекетке кайтардык. Дагы айтайын, Бишкек ликер водочный кайтардык. Анан 5 миллион доллар акчасын дагы мошенниктер аркылуу акчасын анан да мамлекетке өткүздүк.